Амансыздарбы, ардактуу телегөрүүчүлөр, дагы бир агарып аткан таңды сиздер менен чогуу тосуп турганыбызга биз дагы кубанычтабыз. Албетте, ар бир күн өз үчүн, ар бир күн тарых үчүн абдан маанилүү. Биз бүгүн сиздер менен мына ушул кыргыз элинин, кылымдарды карыткан кыргыз элинин улуулугуну даңктаган, өзүнчө бир улут экендигини барктаган көркөм сөз өнөрү, тагыраагы акындык өнөр тууралуу бүгүн сиздер менен бүгүнкү чыгарылышыбызда сөз кылмакчыбыз. Андыктан бүгүнкү агарып аткан таңда сиз дагы жакындарыңыздын жанында болсоңуз, жакшы жылуу сөздөрдү айтып, көркөм сөздөр менен алардын маанайын көтөрүп, жагымдуу бир жылуу пикирлерди, жакшы маанайларды тартуулаганга аракет кыласыздар деген ишеничтебиз. Албетте, көркөм сөз өнөрү адамзат жаралгандан тартып эле байыркы доордон башат алып, окшоштуруудан, туроодон, образдуу ойлоодон, адамдын ички арман күйүтүн баяндоодон, көңүл ачуудан, эмгектен жана башка себептерден улам жаралган деген сыпаттоолору менен коомдук деңгээлде өнүгүүнүн образдуу чагылуусу катары ар дайым айтылып келет. Көркөм сөздү чагылдыруу үчүн канчалаган акындар, биздин жазгыч таланттар, жазмакерлер дейбизби, айтор калем, курч калемдүү ар бир жаран ошол көркөм сөздүн күчү менен бир кездерде бардык көптөгөн маселелерди чечкенге мына ушул сөздүн таасири абдан жакшы түрткү берген. Андыктан бүгүн ошол сөздүн күчү, сөздүн таасири, ошондой эле ошол сөздүн канчалык баалуу экендиги, биздин жашообузда маанилүү экендиги тууралуу биз алдыда сиздер менен биргеликте сөз кылмакчыбыз. Эгерде сиз дагы кимдир бирөөгө жакшы сөздү арнагыңыз келсе, ошол өзүңүздүн айтайын деген жакшы каалоо тилектериңиз болсо, бизге өзүңүздүн СМС билдирүүңүздү жиберсеңиз болот. Бүгүнкү күн сиздер үчүн жагымдуу маанай алып келсин. Дайыма биз айтабыз, ошол доор алмашкан сайын, мезгил алмашкан, алга карай жылган сайын акындык өнөр мазмундук, формалык, идеялык, тилдик жактан жаңыланып турары биз үчүн мыйзам ченемдүү көрүнүш. Анткени канчалаган кылымдардан бери сакталып келген чыгармачылык салттуулуктар акындык өнөрдүн өздүк касиетин сактоонун негизги формасы катары иш алып барат экен. Бир кездерде акындарыбыздын ошол жазган темалары, биздин жазуучулардын ушул жазуудагы өздөрүнүн тандаган темалары башка багытта болсо, мезгилге жараша ал темалар барган сайын өзгөрүп турары талашсыз. Анда эмесе биз эмне демекчибиз, ошол сиздердин дагы бүгүн күн башталган жаңы күнүңүздөр ийгиликтүү болсун. Кандай гана бүгүнкү күндө жумуштарды пландаган болсоңуздар, ойлогон ой максатыңыздар, планыңыздар бүгүн толугу менен ишке ашсын деген жакшы тилектер менен сиздердин бүгүнкү маанайыңыздарды көтөрүү максатында биз жагымдуу музыкалык чыгармага кезек бермекпиз. Андыктан бизден узабаңыздар. Агарып аткан ар бир таңды көрүү өзү чоң бакыт. Урматтуу телегөрүүчүлөр, биз сиздер менен кайрадан эле таңкы көрсөтүүбүздө түз эфирде байланышка чыгып жатабыз. Эгерде бүгүн сиздердин дагы кандайдыр бир жакшылыктарыңыздар болсо, туулган күн ээлери болсо, бүгүнкү күн сиздер үчүн майрам деп айтмакчымын. Мына ушундай жагымдуу күндө биз бүгүн сиздер менен көркөм сөз өнөрү, тагыраагы акындык өнөр тууралуу сөз кылып жаткан учурубуз. Албетте, сиздер билесиздер, биздин тарых тилкесинде кыргыздарда Кет Бука, Асан Кайгы, Токтогул ырчы, Жеренче чечен, Алдар Көсөт өңдүү өнөр адамдары жашап, кыргыз маданиятынын калкка жасаган ошол өзгөчө өздөрүнүн таланттары менен кыргыз маданиятынын өнүгүшүнө, өсүшүнө илгерки учурларда эле ушундай өзүнүн салымын кошкон экен. Андан бери канчалаган жазгыч калемгерлер чыкты, канчалаган жазуучулар чыкты. Кыргыз элинин сөзгө болгон баалуулугуну, сөздүн касиетини, сөздүн кудуретини бизге жеткирип, биздин ошол басып өткөн
кыргыз элинин тарыхыны тарых барактарында эле эмес ошол көркөм чыгармаларга дагы кошо чагылдырып келген бул биздин өнөр адамдары, таланттуу инсандар болмокчу. А мына ушул өнөр адамдары мезгилдин агымына жараша, доордун алмашуусуна жараша барган сайын муундан муунга жашарып жаш таланттар чыгып отургандыгы бул талашсыз. Албетте биз дагы бул бүгүнкү көркөм сөз өнөрү жөнүндө же болбосо жалпы эле ушул акындык өнөр жөнүндө сөз кылуудан сиздерге жөндөн жөн эле сөз кылган жокпуз. Анткени мына ушул биз өзүбүздүн таланттуу акындык өнөргө ышкыбоз болгон, мына ушул өнөрдү аркалоого кызыктар болгон биздин жаш таланттарыбыздан бүгүнкү көрсөтүүбүзгө чакырганбыз. Албетте элеттик таланттарды элге таанылтуу биздин жамааттын эң негизги максаттарынын бири болмокчу. Андыктан биз өзгөчө чегара аймагында жашаган алыскы куш ысымдуу Лейлек жергесинин дагы бир жаш таланттуу инсанын сиздерге тааныштыруу алдында турабыз. Биздин куттуу студиябыздын коногуну мен сиздерге тааныштырып өтсөм, жаш калемгер, обончу, жаш экендигине карабай ар тараптуу өнүгүүгө, өзүн өзү өстүрүүгө, ошол эле учурда чыгармачылык дүйнөсүндө сүңгүп кирип алга карай умтулууга далалаттанып жаткан биздин ошол Лейлек жергесинин кулундуу айылынан келген биздин Татынакай Кубанычбек кызы Бегимай деген сулуу кызыбыз отурат. Биздин көрсөтүүгө кош келипсиң. Алгач эле мына ошол бүгүнкү көрсөтүүбүздө сенин ушул талантың жөнүндө биз таанышайлы деп, ошол сен жазган обондуу ырларды, сен жараткан обондордун келип чыгуу тарыхын билейли деп чакырып отурабыз. Айтсаң, ошол сен акындык өнөргө, чыгармачылыкка кантип келип калдың эле, канча жашыңда сенин ушул ыр жазуу шыгың пайда болду эле, мына ушул тууралуу айтып берсең. Саламатсыздарбы, баарыңыздардын кутмандуу таңыңыздар менен. Албетте бул жерге ушул биринчиден Кудайыма ыраазымын, ушул талантты мага берип койгонуна. Ошол берип койгондуктан ушул жерге сиздер менен жүз көрүшүп олтурамын. Албетте бул чыгармачылыкка мен биринчи жолу, алгачкы жолу киришип баштаганым мен өтө жаш болгонмун. 4-класстын окуучусу болчумун. Анда дагы эне жөнүндө жазып, ошондон мен ушул ыр жазууга кызыгып, ыр жазып баштаганмын. Андан кийин эле 4 жылдан кийин 2010-жылы Исхак Разаковдун ошо жылдыгына карата Исхак Разаковдун жаркын элесине арнап жазган ырым ушул Учкан уя аттуу китебине чыккан. Ошондон баштап таанылып баштаганмын. Абдан жакшы экен. Ошол алгачкы ырыңда кандай сезимдер болду, бурлай айтсаң, ошол ырды жаратууда жөндөн жөн эле ырлар, ыргактары өзү келип калдыбы же колго калем сапты кармап, мен ошол ыр жаратайын, ошол бир жаңы бир чыгарма жазайын деп олтуруп анан жаздыңбы? Алгачкы жазган ырымда мындай болгон. Ошол эне жөнүндө жазып туруп, аны мен ошол мени ушул даражага жеткирген, өстүрүп келген, тарбиясын берген чоң энем Чаканова Тажи түрткү болгон. Ошого арнап майрамда ошону кубантайын деп ошого арнап жазган болчумун. Аны жазып, аны окуп жатканда менде кандайдыр бир сезимдер пайда болуп, ошондон анан өзгөчөлүктөр башталды. Ошондон кызыгып, андан сырткары мен өзү ошол кыргыз тил адабиятына көбүрөөк басым жасап, көбүрөөк кызыкчумун да. Абдан жакшы экен. Анда ушул сенин калемиңден жаралган жакшы бир чыгармаңды көркөм окуп берсең биздин телекөрүүчүлөрүбүзгө, бизге, андан соң биз маегибизди улантсак, кайсы чыгарманы айтып бересиң бизге? Анда эмесе мен негизи чыгармаларым көп десем болот. Азыр бүгүнкү күндө эфирге өзүм ушул чыгармаларымдан тандап, өзүм жакшы көргөн ырларымды алып келдим. Анда эмесе ушул бир кечиримдүү бололу аттуу чыгармамды сиздерге тартуулап берсем. Урматтуу телекөрүүчүлөр, бизде бүгүн конокто биздин чегара аймагында жашаган жаш таланттуу кызыбыз Кубанычбек кызы Бурлай. Анда эмесе Бурлай сиздерге азыр өзүнүн калеминен жаралган чыгармасын окуп бермекчи. Жашоонун маңызын туюп турам. Жашоого дайыма көңүл бурам. Кээде кетиребиз чоң катаны, адашабыз байкабай улам-улам. Кечиримдүү жашоодо чоң бир курал, кечиришсек бул жашоо тынчтык сунар. Өзүңүздөр байкагандай өмүр кыска, кечиримдүү адамды Кудай угар. Азыркы жашап жаткан өмүрүңдө
орой болбой катуу сүйлөп көңүлүнө. Адамдардын баарына бирдей болуп, өзгөрүүнүн башаты бир өзүңдө. Кечире бил, капа кылса сени да, кең пейилдик жан дүйнөнүн кени да. Кек сактабай жүрөктөрдү тазартып, кечиримдүү бул жүрөктүн беги да. Абдан сонун таң эрте биздин жалпы журтубузду, жалпы элибизди жакшы бир сапаттарга үндөгөн жакшынакай ошол өз калемиңден жаралган, өз жүрөгүңдөн жаралган чыгарма экен. Ошол негизи эле кызыктуу болуп жатат да, бурулай айтсаңыз, ошол сиздин чоң энеңиз биздин угушубуз боюнча көп балалуу баатыр эне, ошол коомго өзгөчө бир салым кошкон инсандардан экен. Ошол андан башка дагы ошол туугандарыңыздын арасында балким ушундай өзгөчө бир таланты бар, чыгармачылыкка, көркөм сөз өнөрүнө жакын инсандар барбы, же ошол чоң энеңиздин эле таасири болдубу? Мен үй бүлөмдө ошол албетте чоң энем баатыр эне, 10 баланын энеси. Анан өзү мугалимдин үй бүлөсүндө төрөлгөнмүн. Чоң атам мугалим болчу, география сабагынан берчү, белгилүү эмгекчил мугалим болчу. Андан сырткары ошол атамдын бир туугандары, өзүмдүн атамдын бир туугандарынан Чаканова Сайрагүл деген дагы ыр жазат. Андан сырткары ошол эле азыркы айтып өткөн баатыр эне Чаканова Тажи дагы ошол жаш кезинен эле ыр жазып, мындай отурган жерде эле ыр токуп туруп эле ырдап жаттап алат да. Ошонун таасири тийди же ошол эме болду, түрткү болду. Бирок азыркы деле жазат, бирок айтып калат да. Мен ушул жаш кезимде мен ал убакта эми андай мындай шарт болгон эмес да, биздикиндейчи. Ошол эме болгон эмес деп ырларны айтып калат. Мен өзүм эле ойлоп калам, ошол чоң энем ыр чыгарса, демек эжем ыр чыгарса, ошолордун дагы канысы барбы деп дагы ойлор келет да. Алардын аркалап бүгүнкү күндө мен ушул даражага жетип отурам. Абдан жакшы экен. Демек, сиздин жалпы ушул тууган уруктарыңыздын арасында сиздин демек таланттуу инсандар, ырга жакын, сырга жакын, ушундай бир сөзгө жан киргизген инсандар бар турбайбы? Ооба, ошол эле. Эң чоң эжем дагы, атамдын бир тууган эң чоң эжем. Ал дагы ошол музыкалныйга жакын дагы ал да ырдайт. Бирок үнү жакшы анын. Чаканова Ракая деп. Жакшы экен. Анда дагы бир өзүңүз жазган бир чыгарманы көркөм окуп берсеңиз, андан кийин маегибизди улантсак. Анда эмесе мен өзүмдүн дагы бир чыгармам, бул албетте өзүмдүн ушул Баткен Лейлек кулумдум, лейлегимди, баткемди барктап жазган болчумун. Ушул деги эле ушу Баткен Лейлек кулумдума жазган ырларым көп. Ошонун кыскача ырымды бир тартуулап берсем. Баткеним керемет кооз жергем, өрүк зар жыты буркурайт сенден. Эмгекчил элиң дыйканга бай, көркөмү сонун тоолору кенен. Жөнөкөй сенин кеңпейил элиң, ынтымак коштойт дайыма жериң. Жайлоосу бар жайыты талаа, абасы берет күч кубат сезим. Сабурдуу эли Баткен жерим, көйгөйгө салып чек ара сени. Арада болду ок атуу күчтөр, аркулут болбой талашып жерде. Кээ бир уул баатыр болуп, эне көзү жашка толуп, ажал алып ок атуудан, эне жүрөк сыздады соолуп. Бирок баары болотко жакшы, чыгаандар чыгаар кетирип кайгы. Баткен Лейлек кулундуктан Кудайым буйруп чечет го аны. Мактанып айтам дагы деле, ырым берсин күч кубат элге. Баткеним Лейлек кулундума ашып барат суктануу менде. Баткенге карап аймактар баары, аты бир сонун лейлегим дагы. Канча аймак болсо арасынан керемет чыгат кулунду айылы. Ал айыл менин туулган жерим, чыгаанды күчтүү кулунду элим. Суусу бир таза ичкенде канып, тереңи чыгат жүрөктө демим. Абдан туулган жерди, өзүнүн ошол кендик каны тамган жерини, өзүнүн аймагыны даңктаган, даңазалаган ыр жаралган экен. Бурулай айтсаңыз, ошол негизи эле ыр жаратууда, темаларды тандоодо бүгүнкү күндөгү жаш калемгерлер кайсы темаларга көбүрөөк багыт алып, кайсы темаларды көбүрөөк жазышат?
Бүгүнкү күндө жаш акындардын байкашымча алардын деле ырларыны, башка акындардын деле ырларыны окуп келем. Алар деле ушул өз мекенини, албетте ар бир адам өз мекенин сүйөт эмеспи? Ошо мекенин арнап, ата журтка арнап жазгандарыны көрүп калам. Көбүрөөк басым жасаганы, азыркы учурда көбүрөөк басым жасаганы ушул азыр мына баткенибизге, туулган жерибизге тынчтыгына арнап жазганын акыркы күндөрү байкадым. Көбүнчөсү ушул сиз жараткан чыгармалар кайсы темада болот же кандай көбүрөөк кайсы темага басым жасап жаратасыз же болбосо каалоо менен эле же ошол ыр жазуу илхам келгенде деп коелу, ошол учурда эле өзүңүз каалаган темада жазылып кетеби же алдын ала мен ушул темада ыр жаратайын, чыгарма жазайын деп пландоо болобу? Албетте алдын ала пландоо болот менде. Анан илхам деген нерсени мен өзүм чакырып алам дебейсизби? Кайсы эле убакыт болбосун өзүм чакырып алам десем дагы болот. Бирок мага бош убакыт болсо эле мен ыр жаза берем. Албетте биринчи планда болот, мен ушундай ыр жазышым керек. Ушундай ыр жазсам болот деп өзүм пландаштырам дагы. Ошол өзүмдүн үйдө тиричилигим да бар, балдарым бар, ошолорду тынчтып алып, анан бош убактымда кечинде тынчтык болгондо гана жазамын. Абдан жакшы экен. Ошол эле учурда биз Бурулай абдан сонун бир обондорду жаратат, музыкалык жогорку билими жок болсо дагы жакшы бир обондорду жазат деп уктук эле. Мына ушул обончулукка кантип келип калдыңыз? Ал обончулук кесип катары аркалоо максат барбы? Обончулукка ошол ыр жазып атканда эле мага бир ой келди да. Анан ошол ырга мен обон жараткым келип, буга 9-класс болсом керек эле. Анан обон жараткым келип, анан жаратып көргөндө биринчи Курман Жандатка арнап ыр жазган конкурс болду. 9-класстан Курман Жандатка арнап ыр жазып, анан ошого обон коюп көрдүм. Коюп көрсөм, менден ошо обон чыкты да. Мен өзүм дагы таң калдым. Ошо обон чыккан. Анан өзгөчө бир обон чыгып, анан ошону ошол ырга коюп, анан ырдап сахнага чыккан ошо конкурстачы. Ошол аркылуу биринчиликти алган болчубуз да. Ошондон кийин анан кайсы эле ыр жаратпайын, обон ойлонуштурам да. Өзгөчө бир обон ойлонуштуруп, анан ошондон обон коюп үйрөндүм да. Биздин телекөрүүчүлөрүбүзгө кызыктуу болуп жатса керек, ошол Бурулай жаш талантыбыздын обондорду жаратууда музыкалык билими жок болсо, ал обонду кантип ошол нотага түшүрүп, кантип аны музыка катары жаздырып атат, ким жардам берип атат деп көпчүлүктү кызыктырып жатат болуш керек. Ооба, албетте. Аны мага азыркы учурда ошол бүтүрүүчү 2014-жылы бүтүрүүчү убагымда ушул мектебим аттуу чыгармамды ушул ырдаш керек болуп калып, анан өзүм чыгармамды ырдаш керек болуп калып, Испана шаарына ОЕРТга келип калабыз да. Ошол жерде эле анан бир жерде түнөгөндө ошол жерде анан мектебиме арнап ыр жаздым. Бир күн калган, 25-ине. Анан ыр жазганмын дагы. Ошол эле күн анан ошол жерде Дом культура бар, Нурлан деген агай бар деп калдылар. Анан ошого барып жолугайынчы деп барып анан ырдап көрсөм, ал сразу эле неме нотага салып берди. Даярлап, аранжировка кылып берди. Анан сүйүнүп, кубанып, биринчи жолу ошондой болду да. Анан музыкага салганда баягы мен жараткан обон такыр башкача болуп чыгат экен. Өзгөчө бир сезимге батып, анан ошол ырымды алып кел, анан айылымда бүтүрүүчү кечемди ырдап бергенмин. Абдан жакшы экен. Урматтуу телекөрүүчүлөр, бүгүн биздин көрсөтүүдө өзгөчө конок алыскы элет жеринде, чек ара аймагында жашагандыгына карабай, өзүнүн тубаса таланты менен таанылып, ошол тубаса таланты менен көпчүлүктү кубандырып, элге өзүнүн өнөрүн тартуулап келген биздин Бурулай аттуу таланттуу кызыбыз бүгүн биздин көрсөтүүгө катышып жатат. Биз эгерде сиздерди дагы Бурулайга кызыктырган суроолор болсо, өзүңүздүн суроолоруңузду бизге телефон чалуу аркылуу эмес, SMS билдирүү аркылуу жиберсеңиздер абдан жакшы болот. Бурулай ошол эле учурда мына обонду жараткан инсан өзү деле ырдайт болуш керек. Мына ошол бизге жагымдуу бир музыкалык чыгарманы аткарып берсеңиз жакшы болот эле. Балким музыкасы жок эле бул жактан эле өзүңүз бир жакшы музыкалык чыгарманы аткарып берсеңиз, Албетте. Мен ушул кече
өзүңүздөр байкагандай эле ушундай жакшы Кудайдын ыйык күнүндө каргашалуу окуя болуп кетти, баарыбызга күбө албетте. Ошого ушунчалык Баткен элиме жалпы эле элибиз жабыркады десем болот, ар тараптуу жабыркады десем болот. Жоготуулар болду албетте, ошого байланыштуу мен ушул ырларым ошого жок аз да болсо дем күч болот деген үмүттө сөз обону өзүмө таандык. Кайгырба Баткен элим аттуу чыгармамды ырдап берсем. Өрүк зарлуу лейлегим, жүрөгүмдөн сен дедим, капалуусуң кайгы басып, караңгылап берметиң, коңушулаш тууганың, болду сага душманың, орозолуу ыйык күндө сага согуш сунганы. Кайгырбачы Баткен элим, лейлек жерим, аймагым, Кудай сага берет демин, эрдигиңден тайбагым. Мерт кетсе да канчасы, кайгы тартып тайбачы, беш жыттап жүрөт алар, орозайы карачы. Элибиздин ошол акыркы учурларда өзгөчө биздин кошуна элдерибиздин куралдуу кол салуусунан улам ошол аймактын жашоочусу катары жаралган чыгарма окшойт. Мына ошол мындай мүмкүнчүлүк дайыма эле боло бербейт. Алыскы Лейлек районунан биздин ошол көрсөтүүчү атайын жолдун алыстыгына карабай атартып келген соң, биз бул багытта дагы ошол чыгармачыл инсандын көкүрөгүн өйгөн, көөдөн кейиткен ошол окуя жөнүндө кыскача пикириңизди билгибиз келип жатат. Ошол окуя болгон күндөрү сиз кайда элеңиз? Ошол окуяны өзүңүз аркылуу өткөрдүңүз. Бул акындын сезимдери аркылуу кандай болот экен? Албетте, бул окуя абдан жүрөгүмдү орту десем болот. Анткени менин жолдошум да ушул чек арада иштейт. Жолдошум таянар тоң болот эмеспи, өмүрлүк жолдошуң болгондуктан көбүнчө өз жакыныңды ойлоп көбүрөөк неме кылат экенсиң. Ошол жерде бардыгы ар тарапка ошол качкан соң, биз деле ушул өзүбүздүн коопсуздугубузду ойлоп ушул алысыраак бир жерге барып турдук. Бирок жолдошум ошол жерде даяр турду, эгер согуш болуп кетсе биз ошол мекенди, жерди коргойм депчи. Анан эң негизгиси көбүрөөк коркконум бул ошол жолдошумдан көп ойлондум да. Чек арада иштегендиктенчи. Жолдошуңуздун амандыгын, ден соолугун көбүрөөк ойлоп тынчсызданган турбайсызбы? Албетте. Анан негизи башкаларга да эле негизи тынчтык болсо деймин да. Анан башкалар үчүн да эле оор болду. Эми шейит кетти, алар буюрса 5-те жүрөт. Ошол эле өзүбүздүн коңшу айылыбызда ушундай Мадина аттуу кызыбыз окко учуп, тилекке каршы бул дүйнөдөн эрте эле өтүп кетти, жаш кыз. Ага аябай боорум ачыды. Айла жок, эми ушул күн ушундай болуп калды, орозо айында. Ошол окуялардан улам анан ушул чыгарма жаралды. Келип чыгуу чыгарманы келип чыгуу тарыхын айтып берсеңиз. Жалпы ушулдай элди ойлоп анан ушул чыгарманы жаздым да. Обону менен ошол жерде ошол жак качып бардык. Ошол неме баргандан кийин ошол жерде отуруп калганда ошол чыгарманы жаздым дагы. Анан үйгө барганда видео кылып элге таратып баштадым да. Демек бул чыгарманын өзүнчө даярдалган ошол видеолору да барды. Ооба, видеосу бар. Ошо өзүмдү атайын видео кылып, ырдап анан таратып койгом. Демек, мына ушундай урматтуу телекөрүүчүлөр, өзгөчө жаш талант, өзүнүн ошол таланты менен көпчүлүктү таң калтырып дагы ошол эле учурда шыктандырып, дем күч берип, кыйын кезде элине колдоо көрсөткөн мына ушул биздин жаш таланттуу, сыймыктуу кыздарыбыз десек болот. Ошол Кубанычбек кызы Бурлайдын өзгөчө талантына күбө болдук. Албетте, мына көркөм сөз энери, өнөр ээси өзгөчө ушул ар түрдүү кырдаалда болуп жаткан окуяны жөн гана кайдыгер карап, же болбосо жөн гана сындап отурбастан өзүнүн жүрөгү аркылуу өткөргөн чыгармачыл инсандарыбыз мына ушундай өзүнүн
таланты менен керек болсо ушундай кыйын күндөрдө элине дем берип, күч берип, керек болсо өзүнүн акылын көрсөтүп, элге ушундай бир жакшы маанай тартуулаган учурлары буга чейин дагы болуп келген. Мына ошондой эле нерсе, мына ушундай өзгөчөлүк биздин Бурулай кызыбызда дагы бар экендиги албетте бул бизди кубантат. Анда эмесе биз Бурулайдын дагы бир жакшы чыгармасыны балким көркөм окуп берерсиң, кааласаң обону менен айтып берсең дагы бизге бул мүмкүнчүлүктү кое бербейли. Албетте алыскы аймактан келип аткандан кийин болушунча сенин талантыңа күбө бололу, Макул. Мен ушул дагы бир чыгармам, негизи обону менен жараткан ырларым деле, жөн жазган деле ырларым көп. Ошонун арасынан азыр мен обону менен эле жараткан сөз обону өзүмө таандык ырымды ырдап берсем. Жакшы болот. Ыйман берсин аттуу чыгармамды тартуулап берсем анда. Ыйман берсин адамдарга Кудайым, ызаланып мен ошону сурайым. Ырыс кылуу ынтымакта жашасак, ырымды мен бүт барына сунайын. Адам кылып акыл берген Кудайым, ар бир жанга көңүлүмдү бурайын. Ажал келсе барыбыз да кетебиз, Аллахымдан ыйман нурун сурайын. Ыйман нуру жасынчы жалпыга, ынтымакта жашайлычы талпына. Мамилени бекем сактап дайыма, жетеличи бул жашоонун баркына. Таарынбачы разы болчу тагдырга, көңүлүңдү бул жашоодон калтырба. Ыйман берсин, сабыр берсин барына, кең пейилди каалайм жалпы калкыма. Азаматсыз мына ушундай бир чыгармачылыктын көп кырдуу тармактарыны аркалаган инсан катары ушул алдыда балким ушул атайын музыкалык билимге ээ болуу же болбосо ошол эле учурда кошумча бир өзүнүн ушул тандаган талантына, жараткан берген ушул тубаса талантына жараша бир кошумча билимдерди алуу максаты барбы? Ооба, алуу максаты бар албетте. Ушул комузга баргым келип жүрөт өттөн бери. Андан сырткары эгер мүмкүнчүлүк болуп калса, башка тараптан деле ошол билим алып, ошол музыкалык тараптан өнүктүрсөм деген ойлор бар. Анткени ушул ар бир жаткан ырда өзүм музыка менен дагы өзүм чертип ырдасам деген ойлор бар да. Жакшы экен. Албетте кыргыздын кыздары чынында эле кыйын деп айтып келебиз. Мына ошондой кыргыздын көптөгөн кыйын кыздарыны кээ бир учурда анын талантына, анын ошол өзүнүн өзгөчө бир жөндөмдүүлүгү бар экендигине, же болбосо элим деп ушул мекенчилдик сезимдеринин күчтүү экендигине карабастан айрым учурларда ушул көпчүлүк айымдарга ушул өзүнүн жеке турмушу, жашоосу жолтоо болуп, анын алга карай умтулуусуна же болбосо элге көбүрөөк таанылып чыгуусуна, жеке жашоосу, үй бүлөсү айрым учурларда ошол тоскоолдук жаратып келет да. Бүгүн мына ушундай Бурулайдын алыстан келип, жанында ошол кайын журтунан, тууган уругунан жакындары колдоп, коштоп жүргөнүн көрүү бизди абдан кубантып жатат. Ошол эле учурда жеке чыгармачылыгыңызга сиздин үй бүлөңүз кантип карайт? Алар кандай мамиле жасашат? Чыгармачылыкты түшүнгөн инсандарбы, же сиз келин болуп келип түшүндүрүп баштадыңызбы? Негизи мен келин болуп келгениме 6 жылдын жүзү болуп атат. Абдан сонун. 6 жылдын жүзү болуп атат. Анан келгенден кийин албетте биринчи келиндик доорду сүрдүм, балалуу болдум. Анан акырындык менен ушу чыгармачылыгымды үйгө да тартып баштадым. Биринчи үй бүлөнөн баштайын деп өзүм ойлодум да. Өмүр кыска эмеспи өзү? Ошол өмүрдө мен ушу кайын журтумду баалап кетем биринчиден. Анан ошол жолдошумдун ата энеси, мен дагы ата энем, кайынтам деп да айткым келбейт, атам энем эле деп айтсам болот. Албетте, анткени алар абдан түшүнүктүү адамдар. Ошолор түшүнүктүү болгондуктан мен ушул сиздердин алдыңыздарга келип отурам. Алар чыгармачылыгыма абдан жакшы карайт. Алар менин чыгармачылыгымды колдойт. Анткени кайынем, ошо энем атамдын, ошо кайынтамдын эмдиз туулган күндөрүндө мүмкүн болушунча алардын көңүлүн алганга аракет кыламын. Аларды ыраазы кылганга аракет кыламын. Алар ыраазы болуп, алардын жүзүнөн жылмаюу болгондо
мен буякта өзүмдү ушунчалык бактылуу сеземин да. Биринчи мен ошо өзүм пландаганым, мен биринчи өзүмдүн үй бүлөмдөн баштайын. Ушул өзүмдүн өмүрлүк үй бүлөмдөн баштап, анан буюрса акырындык менен жогору жакка аракет кылам дегенмин да. Ошол үй бүлөмдөн баштадым. Анан кайын журтум көз карашы абдан жакшы, кайнатам, кайнем абдан түшүнүктүү адамдар болгондуктан анан дагы да өнүгүпкөнгө түрткү болду. Анан жолдошум дагы колдойт. Жолдошум да колдоп, ошол эми ыр жазып, обон жаратканыма эч кандай тоскоолдуктар болбоду үй бүлөмдө. Кайрадан колдоп, сыймыктанышат ошол. Албетте, мына урматтуу телегөрүүчүлөр, биз бүгүнкү биздин куттуу студиябыздын коногу Кубанычбек кызы Бурулайдын талантына күбө болуп жатып, маектешип отуруп, биздин дагы бир үй бүлөлүк баалуулуктар тууралуу баса белгилеп айткым келип жатат. Анткени албетте кыз бала бирөөдүн үйүнө баргандан кийин ошол үйдүн айтуусу менен болот. Бүгүн Бурулай ошол өзүнүн барган кайын журтунда өз кызындай кабыл алынып, эки баланы эрезеге жеткирип, мына ошол өзүнүн бүлөсү менен, өзүнүн жолдошунун, кайын журтунун колдоосу менен мына ушундай талантыны алга карай өнүктүрүп баштаптыр. Албетте биз дагы өз кезегинде Бурулайдын жолдошуна, үй бүлөсүнө терең ыраазычылык айткыбыз келет. Мына ушундай коомго үлгү болгон үй бүлөлөр, өзгөчө биздин баягы таланттуу, тубаса таланты бар инсандарды колдогон, түшүнгөн инсандар биздин коомдо көп болгон учурда гана мына ушундай өзгөчө бир чыгармалар жаралып, өзгөчө бир обондор алга карай уланып, биздин кыргыз элинин чыгармачылыгы, кыргыз маданияты алга сүрүлө бермекчи деген пикирди айткыбыз келет. Атайын ушундай бир мүмкүнчүлүктөрдү түзүп, колдоп бергендин өзү дагы бул өзгөчө бир сыймык. Андыктан баягы түбөлүккө мына ушундай ирмемдер, көз ирмемдер, мына ушундай колдоолор болсун деген биз дагы аруу тилектерибизди билдиребиз. Биздин көрсөтүү алга карай улана бермекчи. Урматтуу телегөрүүчүлөр, биздин сиздерден келген SMS билдирүүлөргө кезек берели. Акыркы сандары 928 менен аяктаган телегөрүүчүбүз билдирүүсүн калтырган. Бурулай абдан таланттуу кыз экенсиз. Ишиңизге ийгилик каалайбыз, келечегиңиз кең болсун деген каалоо тилектери бар экен. Дагы бир акыркы сандары 382 менен аяктаган телегөрүүчүбүз: Бурулай азаматсыз, ырларыңыз жакты, биз сиз менен сыймыктанабыз дейт. Дагы бир телегөрүүчүбүз айтып жатат: саламатсыздарбы Баткен телеканалы, менин сиздерге суроом обондорду кантип жаратат деген суроо дейт. Жанакы эле суроо жооп. Ооба, бул телегөрүүчүбүз бир аз биздин катарыбызга кийинчерээк кошулуп калган окшойт. Бурулай биздин бул сурообузга жооп берип өттү эле. Ошентсе дагы кыскача толуктап койсоңуз. Албетте бул дагы ошол Кудайым берген талант экен. Ошол ыр жазып атканда эле, жогоруда айтып өткөндөй эле, мен ошол ырга ойлонуштурам, обон. Кандай обон жазсам? Кайгылуу болсо, ырдын эмесине караймын да, темасына. Ыр кандай? Кайгылуубу? Же орто темптеби, же кандай мындай кубанычтуубу? Ошого карап обон жаратам да. Өзү бул жактан келет да, мындайча айтканда. Жан дүйнөдөн ошол ар бир ырдын өзүнүн маани мазмунуна карата, анын ыргагынын тездигине, жайлыгына, элдерге кандай маанай тартуулагандыгына алдын ала маани берип туруп, андан кийин обон жаратам. Абдан жакшы экен. Мына ушундай жагымдуу чыгарма сиздердин маанайыңыздарды андан дагы көтөрдүү болуш керек. Андыктан биз бүгүн көрсөтүүбүзгө өзгөчө конок чакырганбыз. Таң эртеден бери ушул көркөм сөздүн өнөрү, акындык өнөр тууралуу сөз кылып атсак, биздин ошол кыз жүрөгү, ыр түнөгү болгон биздин алыскы чек ара аймагында жашаган Бурулай таланттуу кызыбыздын дагы катылып жаткан обончулук талантына дагы күбө болдук. Мына урматтуу телегөрүүчүлөр, ар бир инсандын өзүнүн ошол бир эле аркалаган кесиби же болбосо тандаган өзүнүн жолу эле эмес, ар бир инсан өзүнчө бир уникалдуу, ар бир инсандын катылып жаткан ачылбаган сырлары, таланттары көп деп айтсак жаңылышпайт экенбиз. Буга биздин бүгүнкү көрсөтүүбүздүн коногу Кубанычбек кызы Бурулай далил катары көрсөтүп, өзүнүн катылып жаткан бир канча таланттарын бизге көрсөттү. Анда эмесе ошол биз Бурулайдын дагы эле болсо ошол жагымдуу чыгармаларына кезек берели. Биз
мына ушул Бурулай менен дагы обондуу ырларынын жаралышы, ушул жаралган обондорунун бүгүнкү күндө коомчулукка таралышы тууралуу сөз кылгыбыз келип жатат. Ошол алдыда кандай максат пландарың бар? Ар бир ырга өзүң обон жазасыңбы же ошол жаралган обондорду өзүң эле ырдайсыңбы же таланттуу ырчыларга сунуш кыласыңбы деген кызыктуу суроо жаралып атат да. Албетте алдыга койгон максатым көп чыгармачылык боюнча. Ушул ырларды жазып, албетте өзүм да ырдасам, элге тартуулап, жазганда дагы, бул ырларды жазганда дагы элдерге мындай пайда гана алып келе турган ырларды жазсам деген максатым бар да. Ошого жараша татыктуу обондорду коюп, андан сырткары албетте жаш таланттарга деле ырдаганга мен мүмкүнчүлүк берип, аларга Эгерде белгилүү ырчылар келип сиздин ырыңызды ырдайын деп кайрылса берет белеңиз? албетте берет элем. Абдан жакшы. Анда эмесе биз сиздин дагы бир жакшы чыгармаңызды биздин экинчи студиябызга сизди узатайлы дагы. Ошол сиздин жагымдуу музыкалык чыгармаңызды өзүңүздүн аткаруңузда биз күбө болуп угайлы. Албетте. Урматтуу телекөрүүчүлөр, азыр биз Бурулай бул жака барып даярданып, өзүнүн кийинки музыкалык чыгармасыны, өзүнүн даярдаган музыкалык чыгармасыны аткарып турганыга биз мүмкүнчүлүк берели. Анткени талант бул албетте ар бир эле инсандын ошол таланты болгон менен ал инсан өзүнүн ошол талантын таанытуу үчүн айтып коюшат эмеспи? Инсанда 1% талант болсо 99% аракет керек депчи. Анын сыңарындай өзүнүн ошол атайын билими болбосо дагы өзүнүн ошол тандаган кесиби же болбосо аркалаган кесиби катары бул өнөрдү алып жүрбөсө дагы тубаса өнөрдү өзүнүн аракети менен, мээнети менен таанылтып, ошол аракетини ишке ашырган биздин таланттуу кызыбыздын өзүнүн жараткан обонуна кезек берели. Анда эмесе бизден алыстабай күбө болуңуздар. Ниет кылып үйлөнөсүң башында, жубайыңда билек менен жанында, убак өтүп ниетиңер пут болуп, бериштери бала келип багыңа, бир оганы өкүндүрүп жырыңа, эс тартканда ага өксүп кылдыңар, экөөңдөн бирдей бири көрө албай, ажырашып ара жолго салдыңар. Ажырашпа жалпы айтам апели, азгырылба шайтан жолго бар эле, бири-бирин сыйлаганды дайыма, бала байкуш үмүт кылат ал деле, бириң күйөп бириң аялтабасың, ойлобостон балаңардын санасын, көзөдө анын көдөрүндө кайгысы, ата эне арман болуп жашайсың. Баштагыдай кайтса болот жашоого, мамилени кайра куруп жасоого, багындагы балдай таттуу балага, тирүү болчу ажырашпай ошого, тирек ошол ата эненин бүтүнү, көрсөткүлө мээримдүүлүк күчүнү, эң бактылуу балалыкта жомоё, сунаттайым сүйүнүчтүн мүлүнү. Ажырашпа жалпы айтам ата эне, азгырылба шайтан жолго бар эле, бири-бирин сыйлаганды дайыма, бала байкуш үмүт кылат ал деле, бириң күйөп бириң аялтабасың, ойлобостон балаңардын санасын, көзөдө анын көдөрүндө кайгысы, ата эне арман болуп жашайсың.
bala baykuş ümit kılat al dele. Biri kuyuya biri ayal tabarsın, oylu hostun balanardın sanası. Gözde adın körünündü kaygısı, ata ene arman dolup yaşaysın. Коомчулукту мына ушундай жакшы бир тарбиялык мааниге, жакшы бир жашоого, ушундай жашоодо болуп жаткан терс көрүнүштөрдөн алыс болууга чакырган өзгөчө тарбиялык мааниси сонун чыгарманы аткарып берген Бурулайга ар бир экран алдында отурган теле көрүүчүбүз өзүнүн ыраазычылыгын гана билдирди деп ойлоп жатабыз. Анткени абдан мыкты чыгарма жаралыптыр. Бурулайдын талантына таазим этебиз. Мына ушундай өнөрү өркүндөп, кубулжуган үнү алыстарга, бийиктерге жетип, керек болсо ушул Баткен жергесинин таланттуу кызы деп биздин ушул Саламат Садыкова эжекебиз дүйнөгө таанылгандай, биз Бурулайдын дагы дүйнөгө, керек болсо ааламга үнү жар салып, мына ушундай жаңырып жүрүшүнө биз дагы тилектешпиз. Мына ушул ырдын келип чыгуу же болбосо жаралуу тарыхы бир эле мен эмес, жалпы биздин теле көрүүчүлөрүбүздү дагы кызыктырды болуш керек. Абдан бир өзгөчө терең мааниси бар, өзгөчө бир көпчүлүк бүгүнкү күндөгү коомубуздагы жашаган жарандарды таасирленткен мыкты чыгарманын жаралуусу кайсы себептен улам болду? Бурулай, кыскача гана айтып берсеңиз. Албетте, бул ырым ажырашпа атин аттуу чыгармам. Буга мен абдан көбүрөөк басым жасаймын. Анткени жашообузда деги эле дүйнөбүздө эч бир атин ажырашуусун эч качан каалабаймын. Өзгөчө мына акыркы кездерде мына Анткени биздин коомдо мындай көрүнүштөр көп болуп жатат. Мына ушул көрүнүштөрдүн кыскаруусуна, бөгөт коюусуна, мындай көрүнүштөр болбошуна тилектештигиңизди билдирип ушул чыгарма жаралды да. Албетте, ошондуктан мен ушул чыгармамды чыгардым. Албетте, бул жалпы эл үчүн жок, ушул ар бир адамга таасирин тийгизсе, ушул жашоодо бүт нерсе болот, баардык нерсе болот. Бирок сабыр кылсаң, баардык өз ордуна келет. Ушундай жаңы өспүрүм баланы, бала барда эч качан ажырашпаса деймин. Бул дүйнө өтүп кетер дүйнө. Бул дүйнөдөн биз баары өлүп кетебиз. Башкага турмушка чыксаң деле, ажырашып башка менен баш кошсоң деле, бул дүйнө өтө берет. Бирок ортодо балага өтө оор болушун мен сезип, туюп турам да. Ар бир балага ушундай эме болбосун. Ата-эне бирге болсо, балага дагы жакшы, бала да бактылуу балалыкта чоңоет, эч кандай өксүк болбойт, арман болбойт. Ошондуктан анан эч бир адам негизи ажырашкан бул Кудайга деле жакпайт. Ошондуктан эч бир адамдын ажырашуусуна ушул каалабаймын дагы. Ушул ырым ошол ажырашкандарга, балким ажырашып арыздашып жүргөндөргө, келечектеги ата-энелерге таасири тиет деген үмүттө ушул ырды жазып, мен элге тартуулагым келген. Абдан жакшы. Албетте сиздин дагы тилектериңизге биз дагы тилектешпиз. Эч качан бул жашоодо үй бүлөлөрдүн ортосунда ажырашуу, араздашуу болбосун. Биздин келечек ээлери болгон мотурайган бөбөктөрүбүз толук кандуу үй бүлөдө чоңойсун деген жакшы тилектерибизди биз да кошумчалай кетебиз. Ошол эле учурда бизге акыркы сандары 120 менен аяктаган теле көрүүчүбүз билдирүүсүн калтырыптыр. Бурулай, сени менен сыймыктанабыз дейт, чыгармачылыгыңа ийгилик каалап, эжең сүйүмкан дейт. Сөзсүз түрдө көгүлтөр экрандан окуп коюңуздар, кайын эжеси болом деген атайын бизге суранычы менен жиберилген СМС билдирүү экен. Албетте мына ушундай жаш кыз келиндерибизди колдогон, таланттарыбыздын баркына жеткен, баасына жеткен, колдоп коштоп жанында сөйүп, таяп, жөлөп жүргөн биздин кайын журттарыбыз көп болсун.
ушундай бир талантка таазим этип, ошонун баасын билип, ошол нерсени урматтаган абдан жакшы кайнэжелериңиз, кайын журтуңуз бар экен. Албетте түбөлүккө ошолордун катарында, жакшылыктарында чогуу болуп, ушундай талашканыңыздар сый урмат болуп жүрүшүнө биз дагы тилектешпиз. Биздин бүгүнкү көрсөтүүгө бөлүнгөн убакыт соңуна чыгып бара жатат. Андыктан биз акыркы бир чыгармаңызды балким көркөм окуп берерсиз, балким музыкасы жок обонду ырда аткарып бересизби? Ошол чыгарма менен көрсөтүүбүздү жыйынтыктасак. Албетте мен анда эмесе акыркы чыгармамды обонду ырымды ырдап берейин. Албетте мен өзүмдүн туулуп өскөн айылым, Кулунду айылыма арнап жазган болчумун. Мен үчүн ар бир негизи эле ар бир адам үчүн өзүнүн туулуп өскөн айылы абдан кымбат деп ойлоймун. Ошолордун катарында эле мен деле өзүмдүн айылымды ушунчалык өзүмдүн айылым менен сыймыктанамын. Ошого арнап ыр жазгам, ошону тартуулап берсем. Жакшы экен. Кулунду айылым менин, кубанып ырдайым сени. Курулган Исхак тараптан, кулпурган колунду жери. Куруп бир жаткан чөл элең, кут болуп келген сен белең. Кудайым буйруп Исхакты, курулду каналы сенден. Айланып бакка кулундум, азаптуу күндөн жуулдум. Агымы кенен суусу көп, айылым сенде туулдум. Кулундум деп айтамын, кучагыңда мен жашаймын. Кубат берген таза абаңда, кубанычка мен батамын. Абдан жакшы. Өзүн ар бир адам үчүн туулган жери бул ыйык, туулган жер, киндик каны тамган жер ар бир адам үчүн өзгөчө. Бизге абдан көп SMS билдирүүлөр келип жатат. Анын бардыгы биздин көрсөтүүнүн коногу Бурулайга калуу тилектер, жакшы бир максаттуу алдына койгон пландардын ишке ашуусуна тилектеш болгон SMS билдирүүлөр экен. Мен бирөөсүн гана окуй кетейин. Ошол Бурулай ишиңе ийгилик, биз сага чыгармачылык ийгиликтерди каалайбыз деп Айша энеси билдирүү калтырган экен. Мына урматтуу телекөрүүчүлөр, бир гана Бурулайдын талантына анын кайын журту, тууган уругу эле эмес, жалпы кыргыз эли, баткен эли кубанып, жакшы каалоо тилектерин айтып турган кезде биз дагы чыгармачылык ийгиликтерди каалайбыз. Мына ушундай алыскы жолдон келгенине карабай, атайын убакыт таап, таң эрте биздин студиябызга, көрсөтүүбүзгө жетип келип, ушундай жакшы бир талантыңызды бөлүшкөнүңүзгө биз дагы ыраазычылык билдиребиз. Чек болбосун, буюрса биз мындан дагы чоң ийгиликтерди көргүбүз келет, жакшы бир бийик максаттарга көкөлөп учушуңузга тилектешпиз. Урматтуу телекөрүүчүлөр, ушуну менен биздин бүгүнкү таңкы көрсөтүүгө бөлүнгөн убактыбыз соңуна келип жетти. Ар бир башталган күн өзүнүн ийгиликтери менен коштолсун. Ар бир мүнөт ар бирибиз үчүн кымбат эмеспи? Мына бат эле ушул биздин бир сааттык көрсөтүүбүз соңуна келип жетти. Бүгүнкү көрсөтүүнү мен Каныша Яшымова алып бардым. Сиздерге жагымдуу маанай каалоо менен бүгүнкү көрсөтүүнү жыйынтыктайбыз. Саламатта калыңыздар.